IT парктарды түзүү, креативдүү экономика тармагында биргелешкен кызматташуу, Кыргызстандын экономикасына жаңы технологияларды тартуу. Кыргызстан менен Малайзия дал ушул тармактарда кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарат. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда белгиленди. Ошондой эле Кыргызстандан Малайзияга органикалык кургатылган айыл чарба продукциясын экспорттоо менен бирге айыл чарба тармагындагы кызматташууну жана талааларды өнүктүрүү сыяктуу негизги темалар талкууланды. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери халал индустриясын өнүктүрүү боюнча дагы кызматташууга даяр экендиктерин белгилешти. Биз эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин 31 жыл аралыгында достукка жана өзү урматтоого негизделген эки тараптуу мамилелердин түзүлгөндүгүн бир добуштан белгилейбиз. Бүгүн сүйлөшүүдө эки тараптын бардык тармактарда пайдаланылбай калган жаткан чоң потенциал бар экенин аныктадык. Ушуга байланыштуу Кыргызстан жана Малайзия өзара аракеттенүүнү тереңдетүүгө жана өзара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөргө эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүү үчүн кызматташуунун жаңы жолдорун издөөгө даяр экендигин аныктадык. Мен бүгүн Борбор Азияга биринчи сапарым жана Кыргыз Республикасына биринчи расмий иш сапарым менен бул жерге келгениме кубанычтамын. Биз эки өлкөнүн кызматташтыгын тереңдетүү боюнча атайын документке кол койдук. Бул өз кезегинде эки мамлекеттин кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарат. Бул соода, инвестиция, билим берүү жана туризмди камтыган кеңири чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташуубузду мындан ары да бекемдөөгө болгон биздин биргелешкен милдеттенмебизди чагылдырат.